Саламатсыздар, урматтуу биздин каналдын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Биз адаттагыдай эле Кыргызстандагы белдүү уул кыздарыбызды, белгилүү адамдарды, коомдук ишмерлер жана искусство адамдарын ар дайым конокко чакырып келебиз. Бүгүн дагы биздин студиябызда, биздин каналыбызда Кыргыздын белгилүү чыган уулу, Кыргыз Республикасынын эл артисти Юрий Иванович Бабков атабыз менен Аселе эжекебиз мейманда. Кандай келип алдыңыз? Жакшы чакырганыңарга рахмат. Орусча сүйлөшөлү же кыргызчабы? Айырма жок. Кыргызча жакшыраак го дейм. Кыргызча. Оңоюраак мага. Ден соолуктарыңыз мына ушул акыркы 2 жылдан бери жалпы эле ушул кыргыз эли сиздин ушул кичине сыркоолоп жүргөнүңүз боюнча кабатыр болуп жүрөбүз. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, Кудай буйрса. Ошо туура айтасың, 2 жылда 5 операция болдум. Дагы бир операция алды да. Бирок Кудай буйрса моюн бербей атабыз, аракет кылып атабыз. Турциядан акыркы операциядан, 2 операциядан келгенден кийин эле болбой эле араба менен эле ишке кириштим. Иштеп атасыз. Ошондон бери иштеп атам, тартып атабыз. Ошол декабрда келдик, жаңы жылды көгүлтүрүп тарттык. Андан бери да тартып атабыз. Мына акыркысынан азыр жаңыларды даярдап атабыз. Дайыма биз 23 сентябрга мамлекеттик тил күнүнүн майрамы деп коебуз. Мыйзам кабыл алганына ушу 33 жыл болду. Ошого чоң көрсөтүүнү тарттык. Албетте дагы конокторду чакырдык. Жакшы болду. Вазир жакшы, хан жакшы деп коет кыргызда. Анан көбүнчө ушул проектлериңизде ар дайым ушул жаныңызда Асел эже жүрөт. Ооба. Асел эженин бүгүнкү ушу сиздин проектте кандай кызматы бар? Баягы кыргызда айтмакчы, жоону чапса ким чапсын, аты калды манаска деп элем. Аселдин да жумушу көп. Бул редактор эң биринчиден, алпарчу, монтажер өзү. Өзүңүз монтаж кыласыз? Өзү монтаж кылат. Мен үстүнөн баарын карайм. Сценарийден, тияктан, бияктан. Эми шефим кыйын да. Шеф, мен билишимче, себеп дегенде бул биздин Аяш атабыз болот. Тоңдуктарда азыр баарын эле кадырлуу чоң аксакал атабыз. Анан бул киши мен билишимче ушул жаш кезинен бери эле шеф болуп келатат. Ушул өзүнүн тобунда дагы жетекчиси эле. Анан шеф кандай шеф? Катаалбы же жумшакпы? Жумшак деп айта албайм. Бирок бизде негизи долбоордо аябай көп адам группабыз түзүлгөн. Катуу кармабаса баары кандай десем, чачырап кетмейге, бирөөсү келип кетпей, ошол мындай да, ошон үчүн ошол долбоор ошо канча 22 жылдан бери Кудайыма шүгүр дагы эле бар. Катуу кармабаса болбой калмак. Группам деле ошол. Группада досум Үсөн айым азыртан деле. Досум Үсөнгө чейин Кызылгүлгө чейин мен 5 класстан баштап үйлөмө оркестрде ойногом да. Анан жетекчибиз кеткенден кийин мен 7-ни бүтүп 8-ге өттүм. Андрей Андреевич, анан Эркин Сыдыкович, Мелис, байкелер кеткенден кийин мен өзүм үйлөмө оркестрге жетекчи болуп алгам. Ошондон баштап анан ошо үйлөмө оркестринин негизинде анан эстрада тобун түзгөнбүз. Жакында дагы ушул досум Үсөндө чоң оор жоготуу болду. Ооба, 2 жоготуу болду. 2 жоготуу. Канат байке менен ким? Талант, Тапы деп койчубуз. Кайтыш болуп кетти. Ушул сиздердин составда көп эле баягы ошол учурда деле баягы ар улут десек болот да, интернационал группа болуп иштеп келбедиңиздерби? Ушул замандын оош кыйышы болуп, жанагыдай кымбатчылык болуп, эл ыр укпай турган маалда дагы ушу группаны кармап турдуңуздар. Ооба. Мен керек болсо чоң фестивалдарды өткөздүк. Мунун сыры кандай, эмнеде болду? Сен сону суроо бердиң, мен айтып коеюн. Ырдайлы кыргыз ырлары негизи досум Үсөндөн башталды. Анткени мен санап берейин орустардын ырдаган. Эми өзүмдү санабай эле коеюн. Александр Бабков, байке. Люба Деева, Наталья Деева, Светлана Ткачева, Любовь Раматлык Костюк,
Наталья Потерянская. Мына жетини өзүмдөн башка санадым дагы, балким унутуп калдым. Бүт орустар кыргызча ырдачы. Тоң өзүңүз билесиз да, тиги баары эле Кастюк экөөбүздүн төбөбүз көргөнгөн менен калгандар бизден кыйын сүйлөгөндөр болгон. Бул жерде баягы көбүрөөк айтканда, эми сиз шаарга мен билишимче кийинчерээк келдиңиз, ошо сайга кулагандан кийин. Анан бүгүнкү күндө буга чейин ошол убакка чейин кыргыздын каада салтын жанагыдай коноктосуу жагын Юрадан сурагыла, Санжыраны тиги Кастюктан сурагыла деп айтып калышат тоңдо. Анан дагы деле каада салт унутулган жокпу? Жок. Ой, кантип унутулат? Өзүм каада салтым болсо, анан кантип унутулат? Анан жанагы фестивалдарды айтып атпайсыңбы? Досум үчүн негизинде көп фестивалдар. Мен кыскача айтайын, 92-жылы баягы биринчи эгемендүүлүк алгандан кийин биринчи фестивалды Талант Ормушев деген досум менен уюштуруп, баягы эркиндикке жеткенден кийин биринчи фестиваль. Ошол аябай циркте өткөргөнбүз, Норус 92 деп. Жемиштүү болду. Мындан Света Назаренко чыкты чоң жолго. Фестиваль неге? Жолго түртөт да. Света Назаренко, Жылдыз Осмоналиева, Гүлнара Тойгонбаева, Сайра Момунбаева, Кубик Калыков жана башкалар ушу чоң жолго ушу тепкич. Ошол фестиваль болгон. Досум үчүн негизинде база, аппаратура, биздин эме Кадыр түн 2 жылда канча ырчылар чыкты. Андан кийин деле көп фестивалдарды өткөрдүк. Сизге суроодо мына акыркы убактарда ушул биздин кыргызстандык эле арулут эмес, сырттан келгендерди дагы ушу проектке кошуп ырдап жүрөсүздөр кыргызча. Ошолор өз мекенине барганда чыгармачылык менен ырдап калып атабы? Байланыштарыңыздар барбы? Ооба. Индиядан Расул Абид видео тартып жөнөттү бизге. Бүт индустар отурат, ал Ильястын ырын ырдап, тигилер кол чаап, ошундай видеону жөнөткөн, Шану Сони жөнөткөн, Япониядан жөнөткөн. 24 мамлекет барып албетте комуз чертет. Эме деп атпайбы? Вы знаете, мы здесь поем кыргызские песни деп бизди аябай кубандырат. Кандай десем, бекер эмес иш кылып атабыз. Эң туура кеткен жемиши бар деген сөз. Демек сиздер азыр окуучуларыңыздардын санын билбейт экенсиздер да? Жок, билбейбиз. Билбейбиз. 22 жылдан бери ошо мамлекеттерди лептеп санадым, кимди унуттум. Индонезия деген, Афганистан толтура. Алар барып өз жеринде кыргыз ырларын ырдайт. Сиз баягы Союз убагында өзүңүз жон териңиз менен сезген жанагы план дейбизби, өкмөт иши дейбизби, ошол убактарда дагы мен билем, себеби сиздерди көрүп жүрчүмүн. Ошол убактарда дагы ушул жер кыдырып, ушу Кыргызстан боюнча көп жүрчү элеңиздер. Аябай көп, ал Союз кезде көп. Азыр ошол убактагы жанагыдай бир чоң инструменттерди көтөрүп, жүгүрүп жүргөн убактарды кандай элестейсиз? Мындай сагынуу менен? Сагынуу менен, жылуу сезим менен абдан сонунда. Бир ушундан көрө бир тракторист эле болуп кетпей деген бир өкүнүчтөр болобу кээде? Жок, мен өзүм жаш кезимде өзүмө 2 ант бергем. Ал кезде баягы Beatles чыкпады беле, чачы узун. Бизди мектептен койдурчу эмес да, биз музыканттарбыз анан. Мен ошо чоңойсом буюрса, мен ошо жаштарга эмне жакса жага берет дедим аделе депчи. Экинчиден мен эчтекеге өкүнбөйм. 90-жылдары баягы сен айткандай кыйынчылык келгенде досторум чакырган. Көп акча беребиз, кайра бербей эле кой, бизнеске өтүп кетпейсиңби? Ушундай досторум бар болчу. Жок, мен музыка менен эле кете берем. Ошол 14 жашымдан баштап, негизи 5-класстан музыка менен мен ошол бир эле дарак бир жерде көгөрөт деп кыргыздар айтат го. Ошону менен буюрса келатам. Сизде бул Дос Мүсөндүн топтун аталышында кандайдыр бир тарых бар дейт, кыскача. Тарых бар, албетте.
А дегенде биз үйлөмө оркестрде 2 класстын классташтары болчубуз да. Тиги класстан, А класстан, мен Б класстан Талканбай Раматылык, Кишенбек, Талканбай деп коеюнчу. Экөөбүз уюштурганбыз. Кызылгүл тобунан. Анан Кызылгүл болуп 1 жылбы, эсте жок, 1,5-2 жылбы. Анан мектепти бүткөндө анан Үсөн келди бизге. Баарыбызды экзамен жок эле институт искусствого алды. Анткени ал кезде үйлөмө мындай жок да. Бизге келип музыкальный школдон бизди угуп, баарыңар экзамен жок, өттүңөр. Даяр болуп. Анан бизде мыкты киши башкарма Тойчубек Ишем байкебиз бар эле. Айтты, окубай эле койгула. Жаштар комсомол бригада болгула. Машина берем, курулушчу болосуңар. Импортный аппаратура алып берем. Бизде колго жаза алма болчу да бары. Сөзүнө турду алып берди. Анан ошо колхоздо калдык. Колхозда барып кашарларды ондойбуз күндүз. Анан кечинде Элдин көңүлүн көтөрдү. Репетиция кылабыз. Клуб чоң килеген, билесиң да. Ошентип баштаганбыз. Чоң ийгиликтерге жеткенбиз баса. Бизде советтик Кыргызстан, Советская Киргизия, бул партийный гезиттерге чыгыш деген чоң макала менен чыкканбыз да. Күндүз курулушчулар, кечинде музыканттар деп, днем строитель, вечером 2 тилде чыккан. Ошол жанагы топтун аталышы. Аталышы ооба. Ошол кезде башталып атканда Үсөн келди. Үсөн келип, ал бизден 5 жаш, 6 жаш улуу болчу. Бирок биз менен бир жумадан жүргөндөн кийин Үсөн байкедечибиз, анан Үсөн деп калдык. Дагы бир жумадан кийин бул Үсөн биз менен 10 жыл окугандагыдай болду да. Ошондой адам болчу да, бул өзүнчө. Ал кезде карате деген угулчу эмес, ал кайдан угуп алган мыкты каратист болчу. Бизди да үйрөтүп, анан ошентип атып мен айттым, мен Үсөн көркөм жетекчи болсун, мен музыкалык жетекчи болайын. Анан Үсөндү жетекчи кылып, улуу бизден, анан тажрыйбасы да чоң, өзү да бизге ушунчалык жагып, бул мен айтам, бул адам чандагандай адам төрөлөт. Мен көп жетишкендикке жеткеним мен ойлойм Үсөндүн үйрөткөндүгү. Ошол Үсөн агабыздын урматына анан ушу топтун атын. Атын койдук. Андан кийин райком чакырып, биз белгилүү болуп баштагандан кийин облустта утуп республикага тияк. Ал кезде азыр дүкөндү каалаганыңдай атап кой, Ал кезде болбойт, чакырып силер телевидение, газетага чыгып атасыңар. Эмне Үсөн батыр беле. Биз үчүн батыр, биз өзүбүз, мен ушундай болчумун да. Жарым жыл эзилдик. Анан Кудай жалгап телевидениеге келип калдык. Кыргыз айткандай, орус оюндагысын бербей турган. Телевидение келди, анан ал кезде жакында өтүп кетти, иман саламат болсун, жаткан жери жайлуу Бакыт байкебизчи, Мамытов. Ал кезде республикага эң популярдуу киши. Ама телевидение чуркап келди бир экөө, Бакыт сени издеп жүрөт. Эмне деп, кыргызча мак сүйлөшсөм болобу депчи. Мен жашпын анда 22-деби, 3-те. Ой келди да. Телевизордун эмне чыкса, бул мыйзам чегинде. Аңгычакты Бакыт байке менен жолугушуп калдык. Маектешебизби кыргызча? Каалаганыңыздай дедим. Бирок сонунда мага бир суроо берип коюңуз. Эмне суроо? Эмнеге Досум Үсөн деп аталдыңар? Анан мен айтам, анан мактап коюңуз. Анан ошентип баарын сурап кыргызча сүйлөштүк. Анан Досум Үсөн деп, мына Досум касан чыгып атат. Силер кандай? Жок, биз момундай, мындай урматына эме Досум Үсөн койдук. Ой, азаматсыңар деп койду. Бүттү. Тоңго барганда жымжырт. Досум Үсөн. Жок, анткени чоңдорго деле мына телевизордон чыкты да. Эме дагы бир суроо да, бул сиздердин чыгармачылыкта ошол баягы эми көрүүчүлөр деле таарынбаспайбы, бир жерлик болгондон кийин биз көрүп ушул чоңойдук да, мына биз ыркка келдик. Анан сиздерде жалгыз эле бул музыка жаатында эмес, сатиралар да күчтүү эле.
силерде бир такыр башкача эле да, мындай бир чабанды да туурап, кыскасы бүт бардыгына жетишчү эле. Эми ошол багыт эмнеге мындай сатиралык жагында басым кийинки убакта азыраак? Биз Кызыл Гүл кезинде эле анда элдик театр деген бар болчу. Анан ошолордун кароосу болду. Күлкүлүү. Биз да катыштык ошого. Ошо чоң жетишкендикке жетип. Анан биздики дайым жок дегенде 3-4 интермедиа концертте. Эми айтпай эле коеюн, кээ бирлер ыйлабыйчы да эме кудулдар кийин чыкты. Биз ошко барганда там 2 бала тосуп алды, бизди 3 бала тойго келип ойноп бергиле, анан чай берип атканда сүйлөшүп карсаккалар күлдүрүп атышат. Биякта эмне кылып жүрөсүңөр? Мыскыл тамашага биз дайыма бизсиз деле өтчү эмес, анда кумуш эмес беле. Да сценарий жазган күндөр болгон, мага тоңго жиберип сценарий жазган күндөр. Мыскыл тамашага баргыла. Көрсө бул Раматылык Рахман, Манас Раматылык, Жамбыл. Ошентип таанышканбыз. Андан кийин алар келип анан ушул кудулдугун жакшы көтөрбөдүбү? Досумсөн көрүүчүлөрдүн баары билет. Өзүбүз чыгарчыбыз. Юрий Иванович үйдө кандай кожоюн? Азыркысын айтпа. Азыр кожоюн эмес деп коесуз. Азыр бул кыйын. Жок, эң биринчиден балдарыбыз ата деп мен баш болуп. Мына эң бийик ордунда турат. Атам айтты, болду, бир сөз, закон дегендей да. Эме бар го, где начинается тонг, там заканчивается. Начинается закон. Закон. Начинается. Ошол эме менен жүрөбүз биз. Шеф айтты, болду, шеф деп коебуз. Юрий Иванович деп коебуз. Папа дешет балдарыбыз. Эми үй бүлөгө аябай кандай десем, үй бүлө үчүнчү баарын жасайт, аракет кылат. Балким бир нерсе болбой калса, ага аябай мындай переживать этип, үй бүлө биринчи орунда. Жок, үй бүлө экинчи орунда. Биринчи орунда жумуш. Экинчи орунда үй бүлө, анан калганын айтпай эле коеюн. Эми биринчи орунда жумуш болот да, 5-класстан баштап иштеп болот. Анан ушул Досмүсөндө баягы кадрдан сырткары мындай өзүңүздөрдө жүргөндөй бир күлкүлүү, мындай эстен кетпеген окуялардан бирди айтып бербейсизби? Айтып берейинби? Айтып бериңиз. Сенин атаң менен болгон окуяны айтып берейинби? Айтыңыз. Баарыбызга эле кызык. Жукун, атаң жукун да, досубуз. Ошко барып калдык гастролго. Эми гастролго окуялары көп. Антип келип жуунам ошто дегенде секирип качты эле, көрсө жылан бар экен да тияктачы. Жыландан коркот экен да. Силердин айылыңар көлдөн алысыраак да, биз көнүп калдык да. Анан аябай оор гастроль болду, көп. Чарчап келатканда анан кой эмеге жаңы алышка коюп коелу. Быстровканын. Килеген клуб экен, бар, даярдан чоң клуб, гримеркасы да чоң. Анан программа биздики дайым сен айткандагыдай чыгып, ассаламу алейкум досум деген ырыбыз бар эмес беле, эл менен учурашып, анан ырдап бир 7 ыр, 7-8 ыр, андан кийин интермедиада. Анан тиги Анвар биз бүткөндө Анварга айттым, барып жукунду чакыр сахнага. Биз кирип кетип эле, ал мындай чыгып кетти, биз кирип кетип эле гримеркага. Чарчаган жан, эми гастролдо канча уктаган жокпуз. Жайдын күнү 4-тө жатасың, 5-те жатасың. Кайра 6-7-де туруп точкага кетесиң. Чарчап отурсак жимжирт. Жукун чыкты беле? Чыкты. Отурабыз дагы эле жимжирт. Сахнага кетти. Сахнага кетти, 5 мүнөт болду, жок, тынч. 10 мүнөт болду, жок, тынч. Көрсө, бизде мындай да, мен эми жетекчимин да, жумушум көп да, касса менен эсептешим керек, аренда төлөшүм керек. Концерт бүтөрүм менен мен ошого кетем да, жукундун милдети барабан чогултуу болчу да. Концерт бүткөндө. Көрсө, мен Анварды айттым, ай карачы эмне болуп атат десем. Анвар мындай чыгып туруп.
деп атпайбы. Ой эмне десем, жукун барабан жыйнап атпайбы. Элчи десем, эл момтуп карап атат, кайсы жерине күлөлү деп. Ал концерт бүттү экен деп чыгып барабанды жыйнап атпайбы. Барабанды жыйнаса эл карап атат да, интермедия го, эми кайсы жеринде күттү да ушунчалык эл бирок. Күлкүлүү окуялар аябай көп болду. Бизде мындай гастролдо жүргөндө мен окугам да мындай квалификация. 21 күндө гастролдо эң опасный күн экен. Баарын айткан эмес. Бирок ошол күнү сый күн деп коебуз. Мисалы, Анвар келатат, илеген көтөрүп. Раматтылык салы чыгып, Анвар Асан Акунович, бул кайда алып баратасыз? Салы Карымшакович, мен кичине кийимди жууп, эметип коеюн дедим элем. Кичине эме сөз айтылса, катуураак, штраф, акчалай штраф. Раматтылык урмат байкеңди эсиңде да, сүйлөп өзү мындай сый сүйлөгөнгө болбойт. Мен өзү жок да. Анан ошо сый күн келгенде унчукпайт бул, штраф болбойн депчи. Ошто концерттер кечип бүтөт, анан бүткөндөн кийин Салы келип раматтылык болуп калды экөөтө. Урмат Акматович, кандайсыз, жакшы турасызбы? Атаңдын башы 12ден өтүп кетти. Бүгүн эле жаңы Көп чемпионат мира кылабыз. Таблица түзүп, бирок карта менен. 2-2ден көп кызыктуулар көп болду. Сизде өмүрүңүз жалаң ушул чыгармачылык менен келатат. Жакшы ийгиликке жеттиңиз, элиңиздин ушул кадырлуу, мына Кудай буйрса жакшы аксакалы болуп отурасыз. Анан ушул жолдо мындай муну жоготтум, муну таптым деген бир өзүңүздө мындай бир нерсе болобу, ой? Мындай артка кылчайганда. Аттиңай мындай болгондо жакшы болуп кетет эле. Ушуну туура кылыптырмын деген бир нерселер болобу? Мен жана айтып кеттим элем, башка жерден. Мен өзүмө 2 ант бергем да. Жаштар чоңойгондо эмне десе жагат, анткени бизге чач койдурчу эмес да Битлз. Анан эмне болсо да өкүнбөйм деген. Өкүнө турган көп нерсе бар, бирок өкүнбөйм. Мисалы, мен миллионер болуп кетмекмин. Ошо жашоомдо эки ошондой момент конкретный миллионер болуп кетмекмин. Мени бияктан биринчи орун алганда бияка чакырып 3 комнат квартира беребиз, склад беребиз. Союздан келген запчастка мени чакырды, мен жок, мен ата энем, мен 10-чу баласымын да. Тоңдон кетпейин деп ата энем бар. 90 жылдарда. Мен да кошуп коеюн. Миллион болбосо деле, бирок канча миллиондон ашык көрөрмандары бар. Жакшы көргөн адамдары бар. Ошон менен бай. Ошо менен миллиардер десе болот да. Эл сиз менен сүрөткө түшөлү, сизди сыйлайбыз, көрсөтүңүздөрдү көрөбүз. Мурун досум сөндөй, азыр ырдайлыны көп айтып калат. Дагы бир эме күлкү окуя бар да, ошо эске келип калды. Көптөр сурайт. Юрий Бабков кайсы тилде ойлонот экен деп. Анан, ой, билбейм ай. Анан бир мындай бир момент болуп калды да. Бир той, орустар өткөрүп бериңизчи, ошол орусча дейт да. Анан Замминистр болгондо дейт. Макул деп койгон. Макул деди да. Анан булар жок. Үйгө келип алып мен эми орусча китептерди окуп баштады да. Сиз? Жок, Басел кел экөөбүз орусча сүйлөшөлү депчи көрсө. Мен такыр эле орусча сүйлөй баштап эле кыргызчага кирип кетем. Моомда Каждуб деген китепти алып окуп чыктым. Орусча. Анан тойдун ээси келди. Вот нам вот это надо, тиги надо деп орусча түшүндүрүп атат да, хорошо деп атат. Анан ну можно я задаток оставлю деп атат да. Анан хорошо деп анан акчаны алып 1, 2, 3, 4 деп атпайбы. Көрсө кыргызча ойлонот экен да. Эме бир дагы бир немени кийин айтып жүрүштү, ушу биздикине да көбүрөөк конокко келип. Анан мен бала кезимде Юрий Иванович жетекчи, баары орду башка. Анан
ошол оштон келгенден кийин бир өзүнчө отуруп калышты. Анан бир себеп менен бул киши келбей калды. Анан биздин үйдө отурушат, ошол жерден айтып анан жатаканада эме гостиницада бирдемеде жаткан экен. Анан үйрөнчү уктап атып эле анан бир кезде дем албай калат. ооба. Бирөө барып оны ойгото калат. Ошо составдагыдан эле бирөө. Ух деп ойгонуп кетип. Ырас ойготподуңбу, албарстым бар эле. Албарстым бар эле дебейби. Биз ойготуп коюп анан тиги эшикке чыгып алып, келип алып беркилерден сурап атат экен. Эмне орусту да албарсту басабы деп. Аркадан угуп туруп кыйкырып коет эт. Эмне орус киши эмеспиз? Ар дайым ушул сый урматта болуңуздар. Рахмат. Келип бергениңиздерге өтө кубанычтамын. Ар дайым ушул элиңиздин төбөсүндө, ар дайым ушундай алаканында, сыйында, урматында болуңуз. Ден соолук каалайм. Айтканыңыз келсин. Келечектеги ушу боло турган жанагыдай операция жеңил өтсүн. Кайрадан ырдаңыз, кайрадан бийлеңиз. Жок, ырдап атам азыр. Ырдатып атам. Мурутту кара кылып оюп алып, кайра ударника отуруп бериңиз. Буюрса. Кудай буюрса. Ийгилик иштериңиздерге. Силерге да чоң рахмат чакырганыңарга. Чыгармачылыктарыңарга ийгилик. Чыгармачылык узун өмүр, үй бүлөңөрдө бардык жакшы болсун. Кыргызстанда асман ачык, тынчылык болсун. Рахмат. Аман болуңуздар, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Ушу менен бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна келип жетти.